Токтогул районунун айлык пункттерине бардык жерге бардык, бирок жер жок деп эч ким жер бербей атат. Шаарга алып келип багайын десем, шаардын турмушун азыр бүгүн өзүңөр билесиңер. Мен колумдан келбейт, өзүм да орукчамын. Сиз чындыгында мечитте жашайт дейт. Биз ошондо мечит Кудайдын үйүнө келдикпи, же сиздин үйүңүзгө келдикпи? Кантип айтсак туура болот? Алла Тааланын үйү да, жалпы инсандардын үйү. Мен ушу мечитте жашоочумун да. Кароосуз калганда негизинде анан ушул мечитте жашайт өзү. Анан кийин кез тамак ашын берип карап турабыз. Патриоттук керек. Канча кene окуялар болду ошо биринчи биз турабыз да. Аңаркулга жер берип коюңуздарды сурайбыз. Бардыгы шекте жашап атканына чындык. Бу жерден жер беребиз деген эме болгон. Анан бул жер кезилдик. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим. Афган согушунун ардагери. Ушул айылдын ардактуу атыбылы Токтогул районунун Каракүнгөй айылына келип отурабыз. Аксакалдын бүгүнкү күндө жашаарга жери жок. Майып кызы бар. 7 жылдан бери мечитте жашап жүргөн сиздерге ардагердин тагдырын чагылдырып беребиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ден соолуктарыңыз жакшыбы, Афган ага? Шүгүр. Сизди айылдын баары эле Афган аке дейт экен, мен деле ошентип Афган аке дей берейин. Көрүнүп калышкан эми айыл көрүнүп калганда. Чыныгы атым Дүйшен алды. Мен анда уруксат этсеңиз бул микрофонду сизге тагып коеюн. Анан сиз экөөбүз бир аз баарлашайлы. Афган аке, сиз чындыгында мечитте жашайт дейт. Биз ошондо мечит Кудайдын үйүнө келдикпи, же сиздин үйүңүзгө келдикпи? Кантип айтсак туура болот? Алла Тааланын үйү да, жалпы инсандардын үйү. Мен ушу мечитте жашоочумун да. 5 убак азан айтамын, 5 убак намаз окуйм. Ибадат кылып Аллага. Кабыл болсун. Аткарганга аракет кылып жүрөбүз да. Кабыл болсун. Ошо менен Алланын үйүндө, Алланын үйү. Алланын үйүндө квартира аткенсиз анда сиз. Жашоочумун. Баш аяк канча жыл болуп калды? 7 жыл ашып кетти го, 7 жыл деп койчу. Жакшы. Өмүр берсин анда сизге, Афган ага. Анда акырындан сиз ушул айылдын баары айтат. Мына эки эле афганист бар айылыбызда дейт. Ушул Афган агага биз дагы колдон келишинче жардам берип турабыз дейт айылдаштарыңыз. Анда бир чекеден өзүңүздүн жашооңузду бир аз чагылдырып берсеңиз. Биздин көрөрмандар дагы, мына өкмөтүбүз дагы, мамлекетибиз дагы мына Афган согушунда ардагердин жашоосун өз көздөрү менен көрсүн. Анда акырындан көргөзүп бересиз. Жүрүңүздөр. Күнүмдүк жашооңуз ушул жерде эле уланат. Ушул жерде. Азанды айтасыз ушул жерден. Ушул жерде, ушул 5 убак. Канча жылдан бери намаздасыз? 10 жыл болуп калды го. 10 жыл болуп калдыбы? Жакшы. Ал эми күнүмдүк тиричиликке сиз кайсыл жактан алып турасыз? Продукты дегендей, тамак аш дегендей, азык түлүк дегендей. Магазинибиз бар, анан бу эми Афгандын айлыктары бар, айлыгы. 6000 алабыз да. Анан 6000дин айын 6000 аласыз. Айын 6000. А пенсияга карлык тууралуу чыктым, 3379га чыккан. Жалпы 9000 сом. Анан эми ошондо 4000ге көбөйтүп берди. Жалпы ошондо бүгүнкү күндө канча акча аласыз? 9000, 9500 алам да. 9500. Пенсияңыз кошулуп? Ошол экөө биригип. Биригип? Биригип. Анан эми андан кызым, майып кызымды көрдүңөрбү? Ооба. Ошого берем. 4000 квартира кымбат экен да. Бишкекте? 4000 ага кетет. Ошо менен биякта карыз курдум алып базарларга төлөп дават жолуна да чыгып. Сиз 7 жылдан бери, 7 жылдан ашык ушу мечитте жашап отурсуз. Буга чейин кайсыл жерде жашадыңыз? Ушу кыскачараак айтып берсеңиз. Бул айылдын баш жагында там бар эле. Анан там ошо турак жай бузулуп калып, кароосуз мен эки жакта жүрүп калдым. Анан ошо менен бузулуп калган. Ошо менен аракет кылбаган жокмун, эки жакта жүрүп калдым да, көп жакта жүрүп калдым. Ошо менен жок болду там. Ден соолугуңуз дагы ага бир неме албайттыңыз окшойт анда. Бардыгын ордуна койгонго, Жалгыз болуп калды да. Анда жашаган бөлмөңүздү көргөзүп берсеңиз, кайсыл жерде турасыз? Анан өзүңүздүн ардак жана наамдарыңызды көргөзсөңүз, бир
Кыргыз элине көргөзүңүзчү бүгүн. Афгандын ардагери кандай жашап атат? Балам bu çok meşhur öyle. Caz meşhur diyelim ki. Benim yaşayan yerim bozdu bu biyağında bunu. Жүрүңүз. Görüşünümle. 7,5 жылдан бeri ушул бөлмөдө жашайт экенсиз да? Çakan bölme. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yaşayanın şeyden ötküm. Даватка келип калат, кээ бир кесип болду Gel келер. kaldı. Тамак ашты кайсыл жерин жасайсыз? Tamam şu böyle seksen de bir yerden çay pay kaynat turam dedim. Жакшы, жакшы. Жакшы, Афган аке. Кирип чыгып баардыгын камсыз кылып ысык чайдан берип турасыз. Karap bir dağın baren. Даватка келгендерге чайдан берип турасыз. Тазалыкты карап. Öz тазалыкты Алла жакшы көрөт да. Ошол тазалык эң биринчи тазалыкта. Анан Тазалык. бул жактын отоплениясын ким жагат негизи? Men buga чейин men жагып келдим. Быйыл мен балдарды кичине исмендешип жагып алдым да отомду. Мен картайып колдорум ооруп чыккандыктан. Анан быйыл ушу каптап кичине балдар жардам берип атат. Мен Коюпбек кызы Анаркүл, ушу Караңгүйдүн тургуну болом. Ушу Анаркул акенин кошунасы кирип чыккан. Бул Анаркул аке чынында эле муктаж, кароосуз калганда негизинде жанагы ушу мечитте жашайт өзү. Анан кийин кез тамак ашын берип карап турабыз. Анан өкмөт жактан кичине жардам болсо деп эметебиз да биз делечи. Анан улгайып калган, өзүнүн семьясы жок. Ошо мечитте жашап атат. Жардам болсо жакшы болмок. Бул деле эми согуштун ардагери. Анан кичине болсо да жардам болсо деген ойда. Şu sizlerden bu yaşadısın, o yaşadığımda birbirimize yaşlı kılığı öte zarlı da. O şimdi sizler gelette uğup ben şu formalar dayardım, ben dayardım. Bu forma belli bu oğlanların forması. Buna bizden Bunu giy olun, sizge giygizip koyayım. Jubiley olur bizde. Bunun Kırgız elin bardığı görsün bizden Afgan geliniz men giygizeyim sizge. Bismillah. Bismillah. Kançadan beri giyeлекsiz formanı? Geçen ötkende aldık bunu. Geliniz. Geçen. Kim verdi bunu? Aynı hükümet verdi. Ayıl hükümet verdi. Hazır Tamam, emi ardaklı jana atımızı Afgan verdi. sizlerden koğumunuzlar da var. Koşudan jardamlar bolup turabı biraz sizlerden çakırıp. Bolası hem mal. Bolos bu da kaldım. Jubileyde süreçiyoruz da. Bunu bir akıl koyun. Medallarınız jönündө biraz aytıp bere alasızbı je? Kaynızı kanda unutturup kaldım. Eski tutum öte emede. Tutumunuz naçarırak ha biraz ıldıyrak. Netten de kişine oğru var. Anan hem şu. Bul jaka bardık. Bul medallarınыздын көйлүктөрүн даярдап койгон Bir окшойсуз. tane güvektörü şeyde var. Бир сыра тааныштырып берсеңиз ушулар да. Koy, adı aytıp koy. Ol kal su vakti. Ey Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ekber. Semallahu limen hamidah. Allah Ekber. No, cuma hutbasında var mı o ardaklı hadisi kudüsü? Babanatar Anarkulga yer berip koyuңуздарды сурайбыз. Бардыгы шекте жашап атканына чындык. Ушу киши афганист. Киши ушу акыйкатта ошо 7 жылдан бери ушу мечитте жашап атканы жер тилкеси берсеңиздер дагы анан биз дагы ошо чогуу курушка жардам беребиз, биз дагы колдон келишинче аракет кылабыз. Мынакей Афган акенин ары татаал, ары кыйын, узак жолду басып өткөнү медальдарынан далилдеп турат. Афган аке, анда сиз ушу медальдарыңызды басып өткөнүн мен ушул жерде көз алдымда элестетип турам. Сиз бирден, эгерде эс тутумуңузда, эсиңизде болсо бирден баяндап берип койсоңуз, кайсыл жерден алдыңыз эле, колуңуздан келишинче. Айтып берип койсоңуз. Булар эми айтканда грамоталардан баштайт. Эми бул мен эгер мына 79-жылы бардым мен. Украинада бардым, Украинада 1 ай болдум да. Анан 79-жылы жаңы башталды да Афган согушу. Ошондо кызуу учуруна барып калдым да. Гараж точкаларга барып калдым. Анан мына эске туттум жок менде.
Сизге суроо жана Кандагар ушул жактарга чейин түштүңүз беле сиз? Кабулдун Кандагар, өзүнө Кабул, Файзабадта болдум, Багыламда болдум, Кушка тоо арасында 1 ай болдум. Тоо арасында. Күчтөнгөн жер ошак болса, ушул жерде окудум. Караңгы айылы бир төрөлдүм. Төрөлдүм өстүм ошол. Анан 10 класс дегенде биз могу мектеп турат бу жерде. Где-то 8 километр бар ошоге жөө барып келип окучубуз. Ыйман ошондо күчтүү болчу, ошоге барып келип, жөө барып келип. 8 километрге. 5 окучубуз. 5 окудум мен. Кол жазмам бир турбайбы. Анан эми ошо кеманы менен мунагу. Анан 79-жылы бүтүп 78 бүттүм, 79 шарда кеттим. Барлар ошо Украинага. сизди армияга чакырды, демек дароо эле Афган Жок, армияга мамлекетине кеттим. кеттиңиз. Жок, армияга кеттим, ошондо Ужгородко барып түштүм. Украинага. Анан айылдын ошол жерден барып 1 ай ошол жерде болдум. Карантин деп коет экен, ошо карантинде 1 айдан кийин война, началась война деди. Көрдө мен башкача элестеттим эле, мага көрдө ошо Афган тарабы экен да. Афган саңа деп ошоктун жөнөттү ошондо. Ошо биринчи иретте кетип калдым мен, жаңы баштаганда. Биринчи кетип калдык ошо. Баш аягы канча ооган согушунда болдуңуз баш аягы? 2 жыл. 1 ай экен 2 жыл болду. Эмне жазууда тиги мына жазууда мына болсо ушул. Мына болсо бу бизде Леонид Ильич Брежнев берген удостоверение. Ошол законунда ошол убагында ошол. Афган аке, ушул Афган согушуна катышканыңызга кейибейсизби? Ушу мамлекетке өмүрүңүздү бериптирсиз, жашооңузду бериптирсиз, ден соолугуңузду бериптирсиз. Негизи мындай кейибейсизби? Өзүңүздүн мындай кызыңызды, үй бүлөңүздү элестетип. Жок, бул кейиген демесе, бул кейип кереги жок да, бул кейиген болбойт да бул. Наоборот, сыймыктануу менен машык да, муну элди жерди коргогон үчүн, элди жерди коргоп мындай. Ошон үчүн ошол патриотизмге өзү керек да бизге. Патриоттук керек. Канча деген окуялар болду, ошо биринчи биз турабыз да. Биринчи биз. Ошон үчүн ошо эмне кейибем да мен. Азыр дагы болсо даярмын деңиз? Даярмын, эл жер үчүн кан жанымды аябайм да мен. Ар бир убакта даярмын да. Сиздин ушунча медалиңиз бар экен, мамлекет тарабынан ушу сизге өкмөт тарабынан мисалы 7,5 жылдан бери мечитте жашап турсуз, бир жер сунуштап, сизге бир жерге бир үй курууга жааматпы, сизге бир ушундай сунуштоолор болдубу? Же эч бир мамлекет тараптан жакшы бир сизге көңүл бурулуп айтабы? Ушуну жаап жашырбай эле айтсаңыз. Бу жерден могу жер беребиз деген эме болгон. Анан бул жер кезилдик. Афганда деле жардам беребиз деген эмес бар. Жер болду. Анан билбейм жерди качан болот. Кээ бир кез учурларда башка ушул аскер кызматкерлеринде кандай десем, татыктуу кызмат кылбай, же болбосо жогорку чиндерди алып алган аскерлерге кичине капаланасызбы? Өзүңүздүн тагдырыңызды салыштырып, анткени сиздин айтымыңызга караганда аябай бир кызыл мындай күйүп аткан жерлерге баргам деп айтып калдыңыз да. Кейип каласызбы мындай? Мага негедир адилетсиз мамиле болуп атат деп. Мисалга мен эми ошол жакта мунагу өтө мындай мен Афган окуясын айткандан мен айтып бер дегендерге кичине зарканып кетем мен. Анткени эстегим келбей кетет да. Эми кан деген өтө эме да. Өтө страшный жарадар болгондор анча. Ошон үчүн азыркы күнгө чейин эсимде полевая почта 86869 гвардейский дивизия. Дивизиянын начальниги полковник Пузанов. Начальник штаб Тавротский деген бар эле. Полковник адам, өкөтең полковник. Бирок тиги Тавротский деген өтө эме да мындай. Бекем, ушундай бекем да, андай киши мен істеймін. Бекем киши болчу. Строгий киши болчу да. Сиздин жалгыз кызыңыз бар экен. Кызым бар, кызым бар. Ошол кызыңыз жөнүндө бир аз кыскача айтып берсеңиз. Эки кыз берген Алла таалам, эки кызды болгон, бирөө кайтып болуп кеткен. Андан бир кыз бар. Азыр мектепте окуйт. Анан азыр Оорукчан инвалид кызым бар. Мында жан башынан инвалид. Потун сүйлөп атат.
Öte emet ha. Baskınga hepsi baz jözem şu. Oşa kızım var. Bir balası var. Hem men şu kızıma bir tam bozdu dep direk otamda. Anayın özde marman yok degende olup atты. Менин атам Афган согушунун ардагери. Атам ушул күнгө чейин мечитте жашайт. Үйү жок, жайы жок. Мен жалгыз кызымын. Мен өзүм да орукчаммын. Канча жерге кайрылдык, айыл өкмөткө кайрылдык. Айылдын айыл өкмөтүнө, Токтогул районунун айыл өкмөттөрүнө бардык жерге бардык, бирок жер жок деп эч ким жер бербей атат. Шаарга алып келип багайын десем, шаардын турмушун азыр күндө өзүңөр билесиңер. Мен колумдан келбейт, өзүм да орукчамын. Урматтуу кыргыз элим, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин командага кайрылган чын аты Дүйшөналы аке, бирок айылда Афган согушунун ардагери катары Афган аке деп коюшат экен. Мына дал ушул Афган акенин бүгүнкү күндө акыбалын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен сиздерге бүгүн ыйык Алланын үйүнөн Токтогул районунун Каракүнгөй айылынын мечитинен кайрылып атам. Мына Афган жааматы, чоң коом бар. Мамлекеттен бир нече топ жардамдар берилет. Айыл өкмөттөр бар, акимдер бар, губернаторлор бар. Жада калса президент дагы бар. Мына биздин элин, жерин коргогон, ошого окшогон Афган атага окшогон аталарды коргоп албаганда, ушуларды сыйлап барктап албаганда башка жогорку эч нерсе жок. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырам. Момун мусулмандар канча жылдан бери мечитке кызмат кылып жүргөн экен ушу Афган ага. Бүгүн Кудай буйрса баарыбыз биригип ушул Афган аганын кызы дагы бүгүнкү күндө оорукчал экен. Тез аранын ичинде Афган агага жер бөлүп берсек, Кудай буйрса биз ашар жолунда деле ушул Афган атабызга жашынакай бир турак жай кылганга чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анын үчүн баарыбыз ынтымакта кол кабыш кылып ушул Афган атага жардам берсек, сооп иш болот. Баарыңыздар бейиштик болосуздар. Мен учурдан пайдаланып афганецтерге түздөн түз кайрылам. Жакында 35 жылдык юбилейиңиздер болот экен. Мына сиздер Афганда кызыл канды төгүп, бириңиз таштабай согушта согушуп келдиңиздер. Мен ойлойм, чын жүрөктөн ишенем. Бүгүн сиздер жай баракат жашоодо Афган атага окшогон эр жүрөк биздин тайманбас аталарыбызды коргоп алабыз. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн аскериңиздерди коргоп алат деген чоң ишеничим бар. Урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздар бул видеону көрсөңүздөр бөлүшүп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып, андан сырткары мен Афган атанын кызынын банк номерин калтырмакчымын. Колуңуздардан келишинче өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды бере берсеңиздер болот. Görüşkönçö bir tuğanlar. Allahu Ekber.